Yolunuzlar şadır, yoldaşınızlar hoca kadar olsun. Memleketimizde tınççılık bolsun, el aman bolsun, el içinde sizler aman bolunuzlar. Batkenge status beremiz degensiz kömürgü aldınız. Mizam girgizip karalı odan. Kuday buyursa Batkenge asobi statusu beremiz. Özgöçe status bilen Batkendi kaldırabız. Özünüz göz ömürgü alam degensiz. Alo tam gözümüzde. Barıca gözümüzde. Bulda gözümüzde, statusunarda gözümüzde, çegarada gözümüzde, bar gözümüzde. Çegaraga hizmet kıla görüyoruz. Kuday buyursa buna. El tinç bolot Kuda kalasa. Özbekistan bilen ayaktap kaldık. Bütün sizler Özbekistan bilen süyündü. Tacikistan bilen dağı çeçişip alabız. Çeçişsengizler. Tinçlik jolu menen, süйлöşülөр jolu menen çeçemiz. Rahmat canım. Бул долбоорду ишке ашыруудагы Кыргыз Республикасы үчүн пайдасы экспорттук мүмкүнчүлүктү жогорулатат, жаңы кубаттуулуктарды куруу үчүн инвестицияларды тартууга шарт түзөт. Бул долбоордун маселелерин чечүү үчүн бир топ жумуштар аткарылды. Атап айтканда, катышуучу өлкөлөрдүн ортосундагы негизги документтер иштелип чыгып, аларга кол коюлду. Эл аралык тендерлер өткөрүлүп, подрядчылар аныкталды. Kuruluş obyektlerinin detaldуу долбоорлорго иштери аяктады. Мамыларды орнотуу үчүн жер тилкелерин бөлүп берүү маселелерин Баткен облусунда чечилди. Жакын аралыкта Ош шаарында, Ош жана Жалал Абад облустарында ушул сыяктуу иш-чаралар аяктайт. Уюштуруучулук мүнөздөгү бир топ маселелер чечилди. Албетте дагы көптөгөн маселелерди чечишибиз керек. Координацияланган аракеттерибиздин, алдыга коюлган милдеттерди чечүүгө умтулуубуздун жана туруктуулугубуздун натыйжасында долбоор өз убагында ийгиликтүү аяктайт деп ишенем. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын бардык мамлекеттик органдарын Каса 1000 долбоорунун маанисине көңүл бурууга чакырам жана курулуш учурундагы көйгөйлүү маселелерди өз убагында чечүү үчүн натыйжалуу чараларды көрүүнү суранам. Кредиттик ресурстарды бергендigi үчүн Дүйнөлүк банкка, Европа инвестициялык банкына жана Ислам өнүктүрүү банкына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Белгилей кетүүчү жагдай, бул долбоордун алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан кабыл алынган каржылык милдеттенмелер сатыкка чыгарылган электр энергиясынын эсебинен толугу менен жабылат, өлкөнүн мамлекеттик бюджетине жүк келтирбейт. Урматтуу мекендештер, кадырлуу коноктор, энергетика биздин мезгилде коомдун жашоосуна терең таасирин тийгизип жатат. Ал ар бир республиканын экономикасынын негизи болуп саналат жана калктын социалдык жашоо шарттарын аныктайт. Бул факт экономиканын керектөөлөрүн жана калктын электр энергиясына болгон муктаждыгын толук канааттандыруу үчүн жаңы кестерди, электр чубалгыларын, көмөк чордондорду куруунун зарылдыгын жаратууда. Кыргызстандын гидроэнергетикалык дараметин өнүктүрүү жана республиканын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылган электр чубалгыларын куруу республиканын энергетикалык өнүгүү программасынын негизги стратегиясы. Бүгүнкү күндө энергетикалык коопсуздук жана энергетикалык майнаптуулук эң актуалдуу курч маселелердин бири болуп калды. Каса 1000 долбоорун ишке ашырууну баштоодон сырткары, азыркы учурда Камбарата 2 кесинин 2-чи агрегатын ишке киргизүү, жогорку нарын кес каскатын куруу, Токтогул, Үч Коргон жана Атбашы кестерин модернизациялоо боюнча долбоорлор ишке ашырыла баштады. Бул долбоорлорду аяктоо Каса 1000 долбоорунун алкагында электр энергиясын жеткирүү боюнча милдеттенмелерди толугу менен аткарууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын бардык жарандарын электр энергиясы менен камсыздоого мүмкүндүк берет. Урматтуу катышуучулар, бүгүн биз үчүн майрам. Анткени биз Каса 1000 долбоорундагы объектилердин курулушун баштап жатабыз. Эмесе бул долбоор республикабыздын өнүгүшү жана гүлдөп өсүшү үчүн узак жылдар бою кызмат кыла берсин. Көңүл бурганыңыздарга терең
аймактын башкы директору иш алып барат да. Биздин Кыргызстанга тиешелүү биздин участкабыз 500 киловольт затка көмөкчү болуп кеңеште кабыл алынат. Андан кийин биргелешкен жумуш жүрүп, бул баягы долбоорду координациялоо жана башкарууну биринчи бөлүк 125,8 километр менен келишим компенсация берилет. Ошол айылдардын ичиндеги кеше отурган ишканаларды ишке киргизүү принцип. Тажикстан менен Афганистан, Пакистан энергетикалык тутумдарын байланыштырган мүмкүндүк берет. Биз үчүн байрам. Регионалдык деңгээлдеги масштабдуу долбоор ал кубаттуулуктарды координацияланган аракеттерибиздин алдыга коюлган милдеттерди чыгуу баштоодон сырткары натыйжалуу чараларды көрүүнү суралам.